Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер? Гапырма Даменов агайыбыздын Дасторкон четиндеги университет программасынан үй бүлөнүн ыйыктыгын сактоо деген тема боюнча маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Үй бүлөнүн ыйыктыгын сактоо жубайлардын өз ара мамилеси жана жоопкерчилиги жөнүндө айтып берүү зарыл. Үй бүлө бул ыйык, куштун да уясы бузулбасын. Үй бүлөнүн ынтымагын, жакшы мамилесин сактоо бул өтө ыйык иш экендигин балдарга айтып түшүндүрүү зарыл. Ал үчүн эң зарыл сапаттардын бири ар дайым бири-бирин түшүнө билүүгө, кечире билүүгө, жубайынын бирге жашаган адамдын абалын айттырбай сезип билүүгө, бири-бирине жардам берип, камкор болуп, бири-бирине колдоо көрсөтө билүүгө тарбиялоо зарыл. Көңүл буруңуздар, урматтуу ата-энелер, үй бүлөнүн ыйыктыгын сактоо, үй бүлөдө эч качан ишенбестик, шектенүү, бөлүнүп жарылуу, өзүнө тартуу, эгоизмге жол бербөө жөнүндө балдарга турмуш курганга чейин дагы айтып берүү өтө маанилүү. Өз ара түшүнүшүү, кечирүү, кечире билүү, ошондой эле кемчилигин айтып оңдоого жардам берүү. Эгерде жубайы бир чоң иштерди баштаган болсо, анын ишине, кесибине кызыгып, жардам берүүнү, колдоону дайым эске алып, ошол аркылуу жылуу мамиле, камкордук, мээримдүүлүк, адамгерчилик менен үй бүлөнүн бекемдигин сактоого уул кыздарды тарбиялоо зарыл. Үй бүлө бекем болбой, өлкө эч качан бекем, туруктуу болбойт дегендей, урматтуу ата-энелер, ушулардын ар бирин ата-эне Дасторкон четиндеги университетте айтып, турмуштан, адабий китептерден, кино фильмдерден дагы мисал келтирип, айланадагы үлгүлүү жубайлардан, үлгүлүү ата-энелерди дагы мисал келтирип тарбияласа, Куда кааласа балдардын келечеги кең, бактылуу үй бүлөлөрдөн болуп жашашат. Демек, урматтуу ата-энелер, үйлөнүү оңой, үй болуш кыйын дегендей, балдарга ар дайым Дасторкон четинде баарлашууда турмуш кура турган уул кыздарыбызга дагы турмуштук сабактарды берип туруубуз зарыл. Кыргыз элинин дагы өтө таамай айтылган дагы макал лакаптары бар. Үй кылганда аял, күл кылганда аял. Үй ээсинин кабагы, меймандын сүйгөн тамагы. Үй бүлө боз үй, эне анын түндүгү. Үй бүлөдөгү жакшылыктын башаты аял менен эркектин бири-бирин түшүнүүсүндө. Үйдүн ичи тар болсо да, өзүңдүн ичиң тар болбосун деген сыяктуу кыргыз эл макал лакаптарындагы балдарга айтып, анын чечмелениши менен, мисалдар менен келтирип, туура багыт берүүбүз зарыл. Урматтуу угармандар, сиздер буга чейин кыз балдарды келинчек болууга тарбиялоо жана уул балдарды күйөө, ата, күйөө бала болууга тарбиялоо тууралуу сабактар менен таанышкансыздар. Ал эми бүгүн болсо мына ушул үй бүлө куруу жөнүндө дагы маалымат ала алдыңыздар. Агайдын айтып бергенин толугу менен уга алдыңыздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабактардан кездешкенче саламатта калыңыздар.